18 жылдан бери жашын төккөн Рапыккан апанын уулу Баткен согушунда набыт болгон. 1999 жылы Кызылкаяш шаарында аскердик кызматын өтөп келген уулу катардагы жоокер Бакытбек Абдуллаев Баткендеги окуялардан кабардар болгон соң ошол жака аттанганын айткан. 4 уулумун экинчиси эле балам. Үйлөнөндө эле. Менин жерим деп туруп кызмам болду. Мындан башка сүйлөйм. Bir жылдан кийин Бакыт Абдуллаевдин каза тапкандыгы тууралуу суук кабарды угушкан. Келгенден кийин эле 99 келди армиядан. Анан согуш башталды. Эмне кылды эле мен жөнөтпөй койдум, барбайсың. Эми келдиң сен десем, боптур деди дагы бир 10 күн 20 күндөн кийин военкоматка келиптир дагы. Арыз жазып, мен барбасам болбойт. Армиядан жаңы келдим, мен элимди, жеримди коргойм деп жазылып кетти. Барып айтты, апа, мен эл жеримди коргоону кетип бартам. Кыжалат болбоң деп ошондой деди. Мындан 18 жыл мурун ушундай эле жаман кабарды Бейшебаевдардын үй бүлөсү да уккан. Өзү аскер кызматында эмгектенген майор Улукбек Бейшебаевдин бир тууган иниси жана кыздары. Инисинин айтуусунда агасы Улукбек Баткендеги окуя башталган күндөн кийин аскер кызматкерлери жетишпей чакыртылгандардын катарын толуктаган. Ошо газ деген айылга кире бериште где-то 200-300 метр калганда суунун боюнда бир караңгы жаткан болот. Ошондо анан айтат да, бул адам болсо керек деп түшүп карашканда ал таш эле болот. Анан кайра чыгып отуруп атканда кабинада подполковник болот. Ошо подполковник фамилиясын унутуп атам, бөгөдө эле. Мен агам чакырып алат да, сен кабинада кет мен менен деген, ал күзүктө эле келаткан. Кабинага отурганда анан булар жылып-жылбай где-то 10 метрден кийин биринчи минага жарылбайт, экинчи минаны тепселегенде анан жарылат да. 26 октябрда Баткен окуясына 18 жыл толот. Ага байланыштуу Кара Суу районунда окуянын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленди. Анткени Баткен окуясы бул районго да таасирин тийгизип, эки жаран набыт болгон. Майор Улукбек Бейшебаев жана жоокер Бакытбек Абдуллаевга атап райондун аскер комиссариатынын имаратынын алдында эстелик тургузушту. Себеби буну биз тургузбай койсок, бул тарых өчүп кетмек. Ошо тарыхты калыш үчүн буну көргөндөр эстесин. Ушундай согуш болгон экен, биздин эр жигиттер ушундай согушта курман болгон экен, ошону биз тургузганбыз. Себеби буну биз тургузбай койсок, анда болбойт эле. Себеби ал бул тарыхтан өчүп кетет эле. Баткен окуяларына Ош облусу жана Ош шаарына 2000ден ашуун эр азаматтар катышкан. Кара Суу району боюнча бүгүнкү күндө 180 ардагер бар. 18 жыл болду. 18 жыл болду Баткен согушунда. Маанилүү күн эми биз үчүн майрам. Ошол күнү 2000 жылы ушул күнү согуш бүткөн. Согуш бүттү деп президент Акаевдин буйругу чыккан. Ушул күн аябай кубанычтуу күн. Бардыгы өлүм астында турган. Өлүм астында турушуп, ушул күн согуш бүттү деп объявить эткен күндү ушунчалык кубанычтуу күн деп кылабыз. Биз үчүн аябай кубанычтуу. Бүгүнкү күн чогуу кызмат өтөгөн, мекен чегинде турган эр азаматтардын катарында турбай, набыт болгондорду, эрдик жасап каза болгондорду эскерүү күнү. Жана дагы ошол күндөрдү эстеп, кийинки муунга айтып берүүчү тарыхый күн болуп эсептелинет. Баткен согушуну түшүнбөгөндөр ар түрдүү айтып келишет. Бирок чындыгында Баткен согушу кыргыз армиясы үчүн, кыргыз эли үчүн аябай кандай зор мындай сыноо болду. Себеп дегенде ушул Баткен согушунан кийин армияга болгон көз караш түп тамырдан өзгөрдү. Патриоттук духта үй бүлө куруп, бала чоңойтуп жатышкан Баткен окуясынын катышуучулары, ардагерлер жыл өткөн сайын ден соолугу начарлап, арабызда алардын катары суюлуп бара жаткандыгын айтышат. Бирок ар бир ардагердин эмгеги, күч аракети, духу азырга чейин бар деп айтууга болот. Бүгүн жыл сайын салт болуп калгандай окуянын айрым катышуучуларына дем күч берүү менен сыйлыктар ыйгарылды. Жыл сайын Баткен согушунун ардагерлери жакшы ниет менен бул күндү тосуп майрамдап келишет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.